Райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн өздүк курамы Манас районунун Покровка айылынын тургундарын үйүн кыдырып, күндүн кескин түрдө ысып кеткендигине байланыштуу балдарды дарыяларга, көлмөлөргө, сууга түшпөөгө чакырышты. Күн ысыкка байланыштуу чөп-чөптөрдү тамдан алызыраак жыйнап, өзүңүздөрдүн коопсуздук эрежеңиздерди сактап. Мына каникул учурунда түшүндүрүү иштерин ата-эне менен абдан катуу жүргүзгүлө деп себептегенде бизде жерде суу сактагыч бар да, кийик суу сактагыч, ошодогу бир жердеги суу аябай агымы тез болот. Балдар дагы сууга түшкөнгө барганда өзүлөрү жалгыз барбай, ата-энелер менен чогуу барып, же болбосо улуу агасы болобу, эжелери болобу ошол менен чогуу барып, түшүп, коопсуздукту сактап келиш керек да, сөзсүз түрдө. Анткени мына 5-6 жыл мурун бир чоң кырсык болуп кеткен, ушундай кырсыктарды алдын алыш керек да. Сөзсүз түрдө ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турушубуз керек. Учурда Манас районунда кылкандуу даан эгиндерин ооруп жыйноо иштери башталгандыгына байланыштуу райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери эгин жыйнаган кырмандарды кыдырып, техникалардын даярдыгынан маалымат алып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Кургак чөп чабасыңар да, силер буудай чабып атканда баардыгы кургак болгондон кийин өрт учурда чыгып кетиши мүмкүн, комбайндан чыгып кетиши мүмкүн, же болбосо чабып аткан аңыстан буудайдын же арпанын үстүнөн чыгып кетиши мүмкүн. Ошол маалда тартып эле пожар болгон жерге направлять этип эле басып өчүрүңөр. Биринчи 101ге чаласыңар, 101 кызматына чаласыңар, же болбосо 112ге чаласыңар. Андан кийин өчүрүп бизге, силер канча өчүрүп калганыңар болсо, бизге ошончо жардамыңар чоң болот да. Биз келечекте өрт чоң аянтка өтүп кете турган болсо, мамлекетке дагы, ошол жерге дыйкан чарбага дагы ушерп көп келип калышы мүмкүн. Биринчи 101ге чаласыздар, андан кийин өзүңүздөр өчүрүүгө аракет кылып баштайбы. Райондо даан эгиндерин ооруп жыйноо иштери кызуу жүрүп жаткандыктан өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери өрттөн сактоо боюнча талааларды кыдырып, байма-бай рейдтерди өткөрө башташты. Сеймок Барманов, Оразбек Бейшебаев, Манас району.